السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ilim Bulağı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tajwid menen Kur'an'da öğrenöz online kursunun 18. sabagındabız. Bugün sizler menen жаңы tema өтөбүз. Temabыздын аталышы tashdid деп аталат, же болбосо шадда. Бул кандай тема, кантип окулат, анда эмесе көңүл коебуз. Шадда белгиси араб тилинде катарынан келген эки тамганы бириктирип окутуучу белги болуп эсептелет. Көрүнүп тургандай, шадда тамганын үстүнө ареке менен колдонулат. Ар дайым фатха, замма, касра. Бул үч ареке менен бирге келет. Ушулардын бирөөсү менен келиши мүмкүн. Мисалы, аувала. Вау тамгасы бул жерде эки тамга катар келген. Чечмелениши жанында турат. Вала. Биринчиси сүкүндүү, кийинкиси арекелүү. Мына ушул эки вау тамгасын бириктирүүчү мына ушул белги болуп эсептелет. Окуганда ар дайым авала эмес, аувала. Алгачкысына сүкүн коюп, кийинкисине ареке коюп, басым жасап окуйбуз. Анда эмесе сабакты бекемдеп түшүнүү үчүн мисалдарга көңүл бурабыз. Мисалдарга көңүл коюп угуп, андан кийин көнүгүүнү кайталайбыз бөлүмүндө сөзсүз түрдө өз алдыбызча окуп практикалайбыз. Мына ошондо теманы жакшылап түшүнөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абба, ибба, убба. Атта, итта, утта. Асса, исса, усса. Аджа, иджа, уджа. Ахха, ихха, ухха. Ахха, ихха, ухха. Адда, идда, удда. Азза, изза, узза. Арра, ирра, урра. Азза, изза, узза. Асса, исса, усса. Ашша, ища, ушша. Ассо, иссо, уссо. Алдо, илдо, уддо. Атто, итто, утто. Аззо, иззо, уззо. Арра, ирра, урра. Агга, игга, угга. Аффа, иффа, уффа. Акка, икка, укка. Акка, икка, укка. Alla, illa, ulla. Amma, imma, umma. Anna, inna, unna. Awwa, iwwa, uwwa.
Aha, iha, uha. Ayya, iyya, uyya. Тамгаларды байкаган болсок, экиленте окуганда бир аз басым жасап окуйбуз. Мында айя деп турган болсо, сиздер эгер ая деп окусаңыздар, бул туура эмес болуп эсептелет. Мына ошондуктан ар бир тамганы таштит белгисин көргөнүбүздө экилентип окуйбуз. Ар бир сабагыбыздын аягында сиздер менен суроо жооп кылып маалымат бөлүшөбүз. 17-ci сабагыбызда суроо бергенбиз. Орозо кайсы сүрөдө парз кылынган? Орозо Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсү билесиздер, 2-сүрө. 2-сүрөдө 183-аятта: Эй ыймандуулар, силерде мурдагыларга буйрулгандай эле силерге да орозо кармоо буйрулду деп буйрук кылынган, парз кылынган мындайча айтканда. Ал эми бүгүнкү сурообуз: Ыйык Кур'ан-ы Карим кайсы айдан баштап түшүрүлө баштаган? Мына ушул суроого жооп тауып, комментарийде жоопторуңуздарды бөлүшсөңүздөр болот. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер үчүн сабагыбыз пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.